Assalamu alaikum. Nazarыңызda Десин ТВ YouTube kanalı. Dostlar, sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Бүгүн мен Базаркоргон районунун паркында турамын, багында. Үсөн Сыдыков атындагы бак. Бүгүн ушул белгилүү кыргыз элиндеги белгилүү коомдук ишмер деп койсок болот. Ушул аксакал ааламдан өтүптүр. Жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун. Мен азыр ушул паркта турамын, достор. Бул Үсөн Сыдыков аксакал жөнүндө билип да, билбей да ар түрдүү сөздөр өтө көп сүйлөндү. Мен бирок бул аксакалды ушул Базаркоргон районунун жашоочусу катары, мен ал кезде албетте жаш болчумун, бирок өзүм көргөнмүн. Ошол кишинин жетекчилиги астындагы жасалган иштерде катыштыгым бар. Маселен, ал кезде пакта эгилет эле, баарыбыз пакта терет элек. Ушул аким болчу. Биздин колхозубуз кой чарбачылыгы боюнча племенной жана урукчулук деп коебу. Ошондой колхоз болчу. Октябрдын 60-жылдыгы деген. Тез барып, ушундай Үсөн Сыдыков дегенде бир өтө башкача бир мындай кандай десек, жоопкерчилик менен, бир жагынан бийликтен коркуу сезими, бир мындай кынтыксыз ишти аткарууну талап кылган жетекчи болчу да. Өтө эмгеги чоң эми, достор. Муну Бакиевчил, анан мындай, анан тигиндей деп жанагы Ак үйдүн интергандары ар кандай нерселерди айтып жүрөт. Бирок башка жактарда дагы иштеген, маселен Кара Сууда иштеген дейт, дагы башка жакта Ош областтык, Ош обкомунун биринчи секретары болгон Коммунисттик партиянын чоң кызматтарда иштеген бул киши. Мен бул кишини айтар элем, адамдар өзү үчкө бөлүнөт да, бир эмеден окудум эле. Куруучулар, бузуучулар, анан эчтекени кылбай тургандар. Кээ бир адамдар көбү эч нерсе кылбай эле өмүрүн өткөрүп берет экен да, анан кээ бири бузуучу болот экен. Маселен, Горбачев, Ельцин сыяктуулар чоң Советтер Союзун бузуп жок кылышты. Биздин андан кийинки Лакаев канча биздин завод, фабрикаларыбызды, колхоз, совхоздорубузду жок кылып жүрдү. Булар бузуучулар, бузукулар да. Ал эми кээ бир адамдар куруучулар болот экен. Курат, үйүн курат, башкасын курат, шаарды курат, жакшынакай нерселерди курат, заводдорду курат. Мына ошондой Үсөн Сыдыковду биз анын саясий көз карашын албаганда деле ушундай куруучу, бузуучу деген нерселерге салыштырганда биз бул кишинин өтө чоң куруучу экендигин коркпой далил менен айта алсак болот. Биздин райондун акимчилигинин азыр мен бул жерден көрүнбөйт, же көрүнүп калабы экен. Мына тетиги арт жакта турган ушул райондун акимчилиги. Мына ушул паркты, ушул бакты, Үсөн Сыдыков атындагы парк ушул бир кагыраган сайда. Бул жерде эч нерсе өсүүгө мүмкүн эмес, таш бул жердин алды. Ушундай жерде, ушундай ал эми тетиги биздин алдыбызда турган бул Манас Бердибеков атындагы биздин Базаркоргон шаарынын маданият үйү. Ушундай татынакай паркты салып куруп кеткен бул аксакал. Дайыма Базаркоргон элинин жүрөгүндө болот. Мен муну ушул Базаркоргондуктардын атынан коркпой айта аламын. Бул кишиге биз абдан ыраазыбыз. Көптөгөн өзүнүн артынан шакирттерин, маселен биздин эле колхоздон Шарап Жакыпов агабызды, Турдумамат Сагындыков деген ушул партиялык ишмер болгон агабызды ушундай белгилүү артынан инсандарды окутуп, өзүнүн артынан эрişип келген бир зор кемеңгер киши болчу да. Азыр эми сиздер айтасыздар, ал Бакиевчил, анан мындай, анан тигиндей деп. Балким сиздердин айтканыңыздарда да туура сөз бардыр, бирок мындай кылып бизге, элге, Базаркоргонго, маселен ушул Базаркоргон мурда Нокен районунда болгонбуз, Ленин районунда, кийин ушака чыгып ушул Үсөн Сыдыковдай ошол өзүнүн ишенип өмүр бою кызмат кылган Коммунисттик партиясына, андан кийин Советтер Союзуна, ошонун ичинде Кыргызстандын, кыргыз элине, жана ушул биздин Базаркоргондо дагы бул кишинин изи калды.
Жакшы жашоону жашаптыр, жакшы өмүр сүрүптүр. Мындай болуп бактылуу жашаш деле кыйын. Контрреволюциялык иштерди жасады деп туруп бул кишини ушул Бакиевден кийин бир майдан баштап июлга чейин болсо керек эле ушундай деп камап да койгон. Айтор бул саясаттын казанында кайнаган, бирок элге эмгеги өтө сиңген ишмер болчу. Бул киши үй бүлөсүнө, жакындарына, баарына ушул өзүмдүн каналымдын атынан, көрүүчүлөрүмдүн атынан кээ бир ушундай, кээ бири каршы деле болушу мүмкүн. Өзүбүздүн үй бүлөнүн атынан ушул мен көңүл айтамын. Кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз. Улуу адам эле, коркпой мен аны айта аламын. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торпо болсун.